Достор, чынын айтайын, Бишкекти зордуктап салыпсыңар. Вопрос компенсации не стоит. Деп эле эл менен ушинтип сүйлөшүп атат. Эл менен ушинтип сүйлөшөбү туугандар. Тротуар дегендин тыысы да жок бул жакта. Мынау жагы дагы ошол кеткен ылдамдык ушул. Саатына бир 5 чакырым, 6 чакырым. Жол ушул Дордой жак аябай жаман болуп атат негизи. Жолдордун баары тешик, чоң эмес, пробка постоянно. Не кылалы, оштун мээрин берип туралы бир. Берип турсаңыздар жакшы болот. Ошондой болгон мэрлер келип иштесе аябай жакшы болот эле. Күчөө кыргытканды тарбиялагандын ордуна мынау жерди тазалап койсоңуздар болбойбу? Мына көлмө турат. Муну бака менен бакалашкалар эле байырлап турат. Жок, аны да кылбайбыз. Берки Алиев мырза болсо ошол ким күчөө кыргытат экен деп айдоочулардын артынан аңдып гана жүрөт. Мынага окшогонду кылып койбойт. Баягы буга чейинки ошол арчаларды эккенге, сатып алганга, көгөрткөнгө кеткен акчанын баардыгын асманга сапырабызбы? Анан эртең бул жерде бир курулуш баштала турган болсо, ызы чуу. Силер мурда айтпайт белеңер, өзүңөр эскертип койбойт белеңер, өзүңөр биз куруп аткан малда кайда элеңер дегенге окшогон аргументтер, ошондой сөздөр, ошондой дооматтар чыгат. Монтип таштанды менен тегиздеп аткан учурлар бар. Эми бул жакшыбы жаманбы мен билбейм, эмне дейсиздер билбейм. Же ушул эми Бишкек ушул. Ал жакта сиз айткандай элиталар жашайт. Анын үчүн тыйын 50 миңдей акча кетет деп атат. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, бөлүктүүлүккө умтулат. Достор, чынын айтайын, Бишкекти зордуктап салыпсыңар. Анан азыр ошонун бир нече мисалын көргөзүп берейин. Бир мисалы мынау. Мынау Элебесова көчөсү. Ошол Бишкектин түштүгү менен түндүгүн байланыштырып турган жер. Анан бул Дордойго, наркы Объезднойго ушул жак менен кетет. Эң чоң көчө. Мындай алганда мурдагы баягы советский көчөнүн уландысы, ошонун этеги. Эми караңыздар, мынондо светофор коюлган. Светофорго мынау жака жүрө берсең боло берет дегенде бир кошумча дагы бир светофор коюлган. Бул жака жанат деп. Бирок ал жанганга бир шанс, мүмкүнчүлүк жок. Себеби бул жерде бир гана полоса бар, бир гана тилке. Ал дагы бир толук эмес. Эптеп батышып, кыйчылышып, ушинтип өтүшүң керек. Анан мынау жерди эмне үчүн, мисалы Оштун мэринчесинде кылып эле өзү жөө басып эле, мынау эмнеге турат? Мынау 2 метр кеңейтип койсо болбойбу деп кеңейтип койсо боло турган жер. Бирок мына мисалы мынау столбанын деле функциясы жок экен. Биринчиден өзү чирип бүтүптүр. Экинчиден мынау зымдары ошол болгону бир зымды алып өтөт экен. Эми ал бирөөгө өткөн бирдеме окшойт. Анан ошол мынау столбадан нары, наркы столбага жакыныраак кылып эле, мындан нары эле сүрүп барып туруп эле ушул жерди шагалдап койсо жок дегенде макул эми, асфальтка күчү жетпесе. Ошол бай деген Бишкектин. Жок дегенде ушинтип мындан нары эле бир кошумча жол кылып кое турган болсо, ушул жерди кеңейтип эле койсо, болгону көп деле эмес. Мынау жагынан эсептеп келсең ашып барса 10 метр чыгат, наркы жагы ашып барса 3 метр чыгат. Онго 3, 30 квадрат жер. Ошол жерди сүрүп шагылдап коюш, мисалы Бишкектин мэри үчүн кыйынбы? Ушунча машина бири-бирине сигнал берет, күтөт, нерв болот, жинденет. Бирок жок, Бишкектин мэри ошол баягы калуунан жазбаш керек. Ошол жанагы ушинтип туруш керек. Эми азыр бир катуураак сөз айтсаң капа болушат эми. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Ушундай, тим эле баягы анан элге барганда бир кызыктай эме экен бул. Мисалы Оштун мэрин кээде мен экөөнүн салыштырам да. Оштун мэри менен Бишкектин мэрин салыштырсаң мындай. Оштун мэри эми да эртең менен чуркайт экен, да анча-мынча өзүм билемдикке барат экен, да бир эртең менен ошол баягы иш маалы башталганга чейин ишке чыгат экен, уктабайт экен дегендей. Бирок ал эл менен урушпайт экен да.
Элге барганда эл менен саламдашат экен, эл менен амандашат экен, урматтуу тургундар тиги бу дейт экен, шаардык кеңеш менен урушпайт экен. Бирок ал урушканда тилдегенде чоңдор менен урушат экен, прокуратура менен урушат экен. Ал жанагы өзүнүн кол алдындагы чиновниктер менен урушат экен, ошолорду тилдейт экен, бирок элди тилдебейт экен да. Бишкектин мэри элди тилдейт экен, өзүнүн чоңдорун урушпайт экен. Анан бул шаардык кеңештин депутаттары менен урушат экен, эл менен урушат экен. Баягы күнү мен бир видеосун көрдүм, бул Вопрос компенсации не стоит. деп эле эл менен ушинтип сүйлөшүп атат. Эл менен ушинтип сүйлөшөбү туугандар. Анан эми алгоо өзүнчө маселе, бирок мынага окшогон ошончолук урушканыңа жараша, ошончолук тилдегениңе жараша, ошончолук мындай катуу ооздугуңа, катуу тилдүүлүгүңө жараша мынага окшогон маселени мындай көчөгө чыгып, басып, жок дегенде макул баспасын. Машина менен жүрсө деле мындай, мына жерде бир аз тарыраак экен, ушул жерди алдырып койгула деп жардамчысын алып алып, ошонусуна мындай ушул участок деп жаздырып туруп, эртеси барып мына жерлер экен деп көрсөтүп коюп, буйрукту берип койсо аткарылат да ал. Жок дегенде макул, эми мэр, эми биз ушундай баягы кол менен башкарууга өтүп алдык. Мэр өзү келип, өзү көрүп айтмайынча, архитектура айтпайт, ГАИ айтпайт, вице-мэрлер айтпайт, жолго жооп берүүчү кишилер кылбайт. Айла жок, эми ошон үчүн ушул нерсени, ушул башкаруунун стилин айтып атам да азыр. Макул, эми мэр өзү чыксын, эң акылдуу киши бизде мэр болсун. Эң акылдуу киши мэр болсо, анда акылдуу киши чыгыш керек да, басыш керек да. Андан башка эч, мисалы бүтүндөй бир шаарда акылдуу киши жок болсо, өзүнүн милдетин, өзүнүн функциясын билген эч ким жок болсо, мына караңыздар. Нарактан бери пробка. Тротуар дегендин тыысы да жок бул жакта. Мына жагы дагы ошол кеткен ылдамдык ушул. Саатына бир 5 чакырым, 6 чакырым. Биздин эми Бишкектин мактанганыбыз ушул. Жетишкендигибиз ушул. Анан кылган ишибиз жок. Мынага окшогон болгону бир 2 метр жерди сүрүп кое турган киши жок. Мына жерди бир жанагы септик кылып алган окшойт. Мына жер яма экен. Яманын ичинде бир эптеп тосуптур, анысы да түшүп калыптыр. Эми ушуну грейдерди алып келип сүрдүрүп эле мына жерди ачып эле, мына жерди бир аз чоңойтуп кое турган болсо, ушудан шуулдап эле кете берет, бири менен кайчылашпайт дээрлик. Нарарактан барып кошулуп алып кете беришет. Жолдун жанагы жердеги 2 метр жерди алып койбогонун айынан адамдардын баардыгы бияка салып атышат. Өздөрүнчө жол таап алышты. Жол жок. Себеби башка айла жок, наркы жакта тура бересиң болбосо, эзилип. Мына жерден жөн эле ушул келатышат. Өзү мына жерде асфальт окшойт. Бул жерде жол бар окшойт эле. Бул жерди жаап тургандан кийин мына жерде контейнерге бирөөгө уруксат берген окшойсуңар да. Ошол жактан түз эле мындай кылса болбойбу эле, мурдатан эле. Ошол мурдагын калтырса болбойбу эле. Эмнеге наркы жактан айлантасыңар, эмнеге адамды кыйнайсыңар, мен түшүнбөйм. Азмынында да бир машина келатат мына. Assalomu alaykum. Жол таап алыпсыз да бияктан? Жок, могу машинамдын эмес свечасын каратайын дедим. Жок, макул. Өзү негизи мен айтам да, наркы жактан мынантип айлантпай эле мына контейнерди. Мына жакта илгерки асфальт бар экен. Ушул жактан жол салса болбойбу эле? Чоң жол, ушу Дордой жагы аябай жаман болуп атат негизи элечи. Жолдордун баары тешик, чоң эмес, пробка постоянно. Не кылалы, Оштун мэрин берип туралыбы бир? Берип турсаңыздар жакшы болот эле. Ошондой болгон мэрлер келип иштесе аябай жакшы болот эле. Жолдорду кеңейтпесе кыйын эле. Рахмат. Так, мындай болуп атат. Эми мына эл айтып атат. Мына жерде илгери чоң жол болгон окшойт. Мына асфальт турат, мына далил. Эми ушул асфальтты коюп, мына жака контейнерди койгонго уруксатты берип, наркы жактан жолдун бардыгын айлантып, элдин бардыгын пробкага тыгып, анан иштеп атасыздар. Мына жакта эски жол турат, эч ким жүрбөйт. Эми караңыздар. Мына бул жанагы удостоверениялуу блогер жөнүндө айтып берейин. Рамис Алиев деген блогер бар Бишкекте. Ал вице-мэр, мурунку тазалыктын жетекчиси. Азыр эми ошол кишини карасаң, эртеден кечке ушул айдоочулардын артынан кууп барып, ошол чегип аткан тамекисинин бүчөгүн кайсыл жерге ыргытат экен деп, ошол айдоочуларды аңдыйт. Эртеден кечке кылган иши ошол. Мен көргөн боюнча. Анан мына ошол кишини айтат элем да, ошо Рамис мырзаны. Сиз ошол ал бүчөктү коюң. Муну тазалап койбойсузбу дейм да. Бүчөк ыргытканды тарбиялагандын ордуна мына жерди тазалап койсоңуздар болбойбу? Азыр Бишкектин мэрине айтат элем да. Ал мэр ошол
өздөрү токтом менен өз акчасына маңдайтер акчасына сатып алган жерлердин ээлери менен соттошконду аябай эрдик көрөт экен дагы. Мына жөн эле жаткан жерди тазалап койгонду иш көрбөйт окшойт. Мына жерди мисалы мен 2 жылдан бери айтам, адашпасам ошо. Жок эле дегенде 1 жыл болду. Ошо 1 жылдан бери мына жерди тазалап койбойт. Мына жер жатат, муну карап койбойт. Анан кийин өздөрү токтом чыгарып, өздөрү бөлүп, өздөрү саткан, өздөрү берген жерди мисалы баягы Ататүрктү барып алып, ушул жок Ататүрктү ушул соттошом, оттошом, аламын, кайтарамын деп отурат да. Ошол Ататүрк паркынын бир чекеси ушул кетсе, эми мен айтпайм ал жакшы болду деп. Жок, жаман болду. Бирок андан да жаман болду. Мына жакта паркыңар турат да, мына каралбай турат да, мына парк турат. Мына бак турат, мына көлмө турат. Муну бака менен бакалашкалар эле байырлап турат. Ушуну тазалап койсоңор болбойбу? Наркылар менен соттошконго кеткен энергияны ушуга жумшасаңар, ушул нерсе бүтөт өзүчү. Ана мисалы мен мындай карайм да. Садыр Жапаров келди, анан баягы жанагы аянтка ал келгенден бери мынча техника келди, мынча техниканы мэрияга берип атабыз, мынча техниканы айыл өкмөттөргө берип атабыз, анан тигиге берип атабыз, буга берип атабыз дейбиз. Карасаң, качан көрсөң аянтта ондогон баягы спецтехникалар тизилип турган болот. Бирок ошолор кана азыр мунун иштетсе болбойбу? Мына жерди чукуп, тазалап, алып. Туура эми наркы жакта эми жанагы ABS жол курулуп атат, мен аны көрүп атам. Маселе жок, жакшы, азамат. Бирок эми мунага окшогон жерди да кылыш керек да. Мунага окшогон жерде болгону 3 метрге 10 метр болгон бир 30 чарчы метрлик жерди ошол сүрүп, тегиздеп койсо ал жер болот. Жок, аны кылбайбыз дей турган болсо, мунун заборун ал нары деп туруп, мына жерден бир жол ачып койсо, бул жер дагы болот да. Жок, аны да кылбайбыз. Берки Алиев мырза болсо, ошол ким бүчөк ыргытат экен деп айдоочулардын артынан аңдып гана жүрөт. Мунага окшогонду кылып койбойт. Алиев мырза, мен сизге айтат элем, бүчөк өлүп кетсин эми, макул эми. Ошол бир мынчалык бүчөк эми. Мунуну алдырып койбойсузбу муну. Эгерде ошончолук жанагы ушунчалык Кыргызстанга күйөт экенсиз, ушунчалык Бишкекке күйөт экенсиз, шаарга күйөт экенсиз, тазалыкты ушунчалык баалайт экенсиз, муну тазалык эмес муну. Муну тазалыкка кирбей, бул жер таптаза бейиштей болуп жатабы? Мунуну көрсөңүз муну. Муну караңыздар. Мына мен турган жер бул мурунку Советская, азыркы Элебесов көчөсү экен. Бул жагы мурунку Киргизская, азыркы Орозбеков көчөсү. Ошол экөөнү бириктирген Курманалиев деген көчө экен. Мына ошол көчөдө турам туугандар. Эми бул жердин проблемасы эмне? Көчө абдан жандуу, бирок болгону 2 гана полоса бар, 2 гана катар жол. Бир наркы жака жүрөт, бир берки жака жүрөт. Болгону 2 тилкелүү деп айтылат, бирок эрежеси боюнча 1 эле тилкелүү деп айтылат. Себеби бир багыты гана эсептелет. Бир багыты менен эсептегенде бул болгону 1 тилке жол. Эми ушул жалгыз тилкелүү жолдо наркы бетин алсаңыз дагы, бул бетин алсаңыз дагы, мына жагында азыраак эми формалдуу түрдө наркылар ошу тосуп чыгып алгандан бир аз тартынганбы иши кылып, ошол тротуардын ордун бир аз калтырып коюшкан. Тротуарды урдап алганга батынышкан эмес. Наркы жагында дагы ошондой. Тротуарды биротоло урдап алганга, тосуп алганга батынган эмес. Бирок наркы тарабы ошол столба кайсыл жерден турган болсо, столбага чейин ушу жылып келишкен да. Мүмкүн болушунча көчө тарапка жылышкан. Бул жак деле баягы ушу жер тосуу жагынан кээ бир элдерден калышкан эмес. Кадимки Бишкекте азыр ушул жерлерин көрүп отуруп айтасың. Бишкек махалла экен депчи. Бишкек бул Бомбей экен деп. Эми Бомбей дебегенде эмнени айтасың? Жолдун эрежеси жок, курулуштун эрежеси жок, тротуардын эрежеси жок, арыктын эрежеси жок, бир түп дарак эгилген эмес. Мисалы мына жакты карагыла, бир түп дарак жок. Ошол жактан наракка чейин карасаңыз, жолдун боюнда эгилген бир түп дарак жок. Эми жолдун бул бетинде дагы өкмөт эккен бир түп дарак жок мына. Жалаң адамдардын тамаркасынын ичинде гана анча-мынча дарак бар экен, өкмөт эккен эмес. Өкмөт буга шаардык мэрия акча короткон эмес. Неге коротпойт? Эми муну айтпасаң ушундай болуп атат. Айтсаң ушул дагы жаман көрүнөсүн, жакшы көрүнөсүн. Эми бирок калыстык болуш керек да. Элди 2 катмар кылып туруп бөлүп салбаш керек да бийлик. Мына жакта деле эл жашайт да. Мунан карасаңыз азыр мына араба менен баратышат. Азыр бул асфальтталган эмес тротуар. Атайын бир брусчатка коюлган эмес. Эртең жамгыр эле жааган болсо бул былчылдаган жер болуп калат. Бул жерде басып болбойт. Мына мен турган жерде дагы.
басып болбойт. Анан ошол эле учурдан аркы жакка барсаң, адамдар жанагындай жакшынакай баягы түстүү кроссовкаларды кийип алып, бир жашыл, кызыл, розовый түстүү кроссовкаларды кийип алып чуркап жүрүшөт. Бул жагына карасаң эч нерсе жок. Ана адамдардын жүргөн жерлери ушундай. Аң, дөң, ылай, баткак ошонун бардыгында жүрөт. Эми мына көчөгө назар салыңыздар. Тротуардын тыысы дагы жок. Жол ошол жанагы илгери ушул айыл курулуп атканда жол салынып калган окшойт, ошонун низи гана турат. Бул жерде мына чыгып кетипсин, кир, тротуар болот деген киши дагы жок. Асфальттаган киши дагы жок, эч нерсе жок. Эми караңыздар мына жагын. Мына жак эми бул тротуар кайсыл жерден бүтөт, кайсыл жерден башталат, мунун чеги кайсыл жерден бүтөт, мунун чеги кайсыл жерден бүтөт, ал да белгисиз. Бул баягы өзүн өзү коргойм деген окшойт. Суу кирбесин деген окшойт, мунантип тосуп чыгыптыр бордюр кылып. Эми мунаны караңыздар. Мунаны бирөө өзү алып келип мына жактан чыккан машина бул жака кирип кетпесин дегенби, же мына жактан кышында тайып бир бурулуп аткан маалда бул жака оодарылып өтүп кетпесин, ушу дубалды сүзүп албасын дегенби айтор, мынантип бордюрларды коюп чыгыптыр. Мына жагын караңыздар. Мына. Бул жерде рахмат. Анан мына жагын караңыздар. Бордюрду каалагандай коюптур бирөө чыгып алып. Аны бирөө кой дебептир. Сен муну неге койдуң? Муну ал дебептир. Муну өзүбүз жакшылап коебуз дебептир. Муну бир чек, сенин чегиң мына жактан, биздин чегибиз мына жактан, тротуардын эни мынандай болот, арыктын эни мынандай болот, бул жашыл зонанын эни мынандай болот деп көрсөтүп чызып берген киши болбоптур. Кызыл сызыктын кызы дагы жок бул жерде. Эми ушуну айтпаганда эмнени айтат? Эми мен мындай да. Адамдар азыр жүрөт. Мисалы мына менин бутумду караңыздар. Бастың дегиче чаң, бастың дегиче чаң. Эми баягы жаман жакшы көргөн балаңа шаар көргөзбө деп коюшат, бирок мен эми шаар көрүп алганмын. Европада бир аз жүрүп жашап калган адаммын. Анан ошол жакта азырга чейин эсимде да. Жүрөм, бир ай өтөт, 2 ай өтөт, 3 ай өтөт. Ботинкамды бир жолу ошол жерде бир щетка колдонуп же жууп, ботинкамды тазалаган эмесмин да. Бут кийим кир болбойт. Неге? Шаар ушунчалык таза. Бизде кандай? Бизде күнүгө бир 2-3 маал ошол бутуңду тазалап турбасаң болбойт. Акмагы чыгып кетет мына бут кийимдин. Бул эмнени билдирет? Бул бизде тазалыктын таптакыр жок экенин билдирет да. Мынаны караңыздар. Бул ошол Курманалиева көчөсүнөн жогору жакты көздөй жүргөн жол экен. Новая деп аталат экен ушул көчө. Ушул Новая көчөсүндө эми басып көрүңүздөр. Ушул жерде бир дагы чиновник баспаса керек. Мына жакта таштандыны бирөө таштаптыр. Ушул жерге үйүлүп калыптыр. Муну алган киши жок. Муну жок өмүрү, бул жагы өмүрүндө бир ушул асфальт көргөн эмес. Бул шагыл дагы көргөн эмес. Бир акыркы бир 20-30 жылдын ичинде бирөө ушул жерге келип бир шагыл төгүп тегиздеп дагы койгон эмес. Мына бул жагында мына шагыл өзүнчө эле үйүлүп жатат. Эми бүгүнкү берүүм ушул жанагы ушул Курманалиева көчөсү менен башталып, Курманалиева көчөсү менен бүтөт окшойт. Мынанын турганын карагыла. Мына бирдемени салып алыптыр, бул турат өзүнчө эле. Эми машиналардын жүргөнүн кара мына жакта. Мына бирдемелерди алып кирип бул жака жайыптыр, муну деле кой деген киши жок. Эми ушундай туугандар, мен азыр ушул жерден отуруп ойлоном да. Эми мына азыр бийлик мындай кылды да. Кайсыл депутат азыр кече жаңылык чыкты. 90 депутатка бирден жаңы машина алып беребиз. Ар бир машинанын баасы бир $90,000 тегерегинде деп уктум. Эми чынбы жалганбы азырынча билбейм. Ал маселени парламентте жабык карашыптыр. Эми кече биздин өкмөт башчы, министрлер кабинетинин төрагасы жаңылык чыгарган. Ушул жанагы ашыкча чыгымдарды кыскартуу, бирин-бири кайталаган кызматтарды кыскартуу, мамлекеттеги кызматтардын эффективдүүлүгүн көтөрүү, керексиз кызматтарды жоюу деп бир бөлүм ачты. Ага Аяз деген бир жигитти дайындады. Анан бир жагынан отуруп парламент бул жактан ушул 90 машинаны, жаңы машинаны алуу жөнүндө маселени карады. Ошондо Аяз мырза чыгып туруп,
Урматтуу депутаттар, силерге машина керекпи, кереги жокпу деп өзү бирөө сурады, ошол Аяз мырза сурады, сурабадыбы дейм да. Анан кээде ушул өкмөткө, ушу бийликке таң каласың. Кайсыл депутат ошол бизге машина керек, машина эле болсо жакшы иштейт элек, ушу машина жок болуп атат деп кайсыл депутат маселе көтөрдү. Ошолорго ушунчалык машина керек бекен. Мисалы мен баягы күнү карадым, ошол жерде жанагы Марлен Маматалиев фракция башчысы, ал Геликте жүрөт экен. Дагы бирөөсү Лексуста жүрөт экен, дагы бирөөсү Лексуста жүрөт экен. Эми ошентип депутаттардын бардыгы эле килтеген жол тандабастарда жүрөт. Акыркы үлгүдөгү, акыркы жылдагы машиналарда жүрөт. Анан жок эле дегенде эми машина деген маселе болбой калды да бизгечи. Машина бул бир 5 миң, 10 миң долларга деле алып алса боло турган болуп калды. 10 миң доллар кредит алам десең деле, 5 миң доллар кредит алам десең деле бул оңой эле болуп калды. Анан ушундай оңой шартта депутаттар өздөрүнө оңой эле машина алып ала турган шартта аларга эмне үчүн дагы машина алып берип атабыз? Биз машина макул, мен алып бергенге каршы эмесмин. Алып берели, качан? Качан мынага окшогон көчөлөр жакшына болуп калганда алып берели да. Мынага окшогон жолдордун маселеси чечилгенде алалы да. Мынаны караңыздар. Мына жагында кеңири жол турат. Ушуну аягына чейин ачып коеюн, бул жагын аягына чейин ачайын, наркы жака тыгылбасын, бул жагын алып чыгып бир башына жеткирип коеюн деген киши жок. Мынау көчө өмүрүндө бир асфальтты көргөн эмес. Ошо башында ошол мынанча болуш керек экен, бул көчө мынандай деп энин чыгарып койгон бир союздун бир орусу. Ошол бойдон үйлөр курулган, ошол бойдон калган. Муну азыр бирөө карап, ушул жерде ушинтиш керек экен деген киши жок. Мына жерге мынтип коелу деген киши жок. Ошол эле учурда биз депутаттарга 90 жаңы машина алып беришибиз керек экен, ар биринин баасы 90 миңден экен, 90 миң доллардан экен дегендер табылат. Анан ал колдоо дагы табат. Эми мен бир жагынан карайм да, мына депутаттарыбыз маселе жаратпай атат. Бардыгы бирөөсүнөн бирөөсү өтүп, бардыгы эле баш ийген, бардыгы эле жакшынакай, бардыгы эле хоп шеп деп турушат. Эми ошондой шартта алар ушул ой бизге машина алып бергиле деп бир жаңжал салбай атса, маселе жаратпай атса, аларга эмнеге анчалык көңүл бөлөбүз? Мен түшүнбөйм. Эптеп көңүл бурдуруш керек. Эми Алиев мырзага дагы бир маселе. Курманалиев көчөсүнө келесиз, урматтуу мына Алиев мырза, вице-мэр мырза. Мына жерге келесиз да, мынаны бир көрөсүз. Көрүп анан кийин ошондо баягы машинасынан бүчө кыргыткандардын маселеси зарылыраакпы же мына зарылыраакпы деген маселени өзүңүз приоритетти аныктап көрүңүз. Эми андан мына жака өтөлүм. Кана мына жерде тротуар. Биз айтабыз, адамдар машина минбесе экен, машина көбөйүп кетти дейбиз. Эгерде адамдарга жөө жүргөнгө бир шартты түзүп койбосок, бардыгын машинага деп түртүп атсак, анан кийин ушундай болот да. Тротуар кылып койсоң, адамдар ушул жерде машинанын кереги бир аз болсо дагы азаят. Себеби адамдар жөө басканга шарт түзүлөт. Азыр машинаң жокпу? Анда адам эмессиң. Бишкекте ошондой болуп атпайбы? Машинаң жок болсо, анда адам эмессиң. Ошон үчүн машина менен гана жүрүш керек. Машинага жолду салып беребиз деп. Эми жолду деле кыйратпай атабыз. Бирок эми машина менен жүрсөң, кичине болсо дагы жолдун изи бар жок дегенде, мындай жыртык болсо дагы, тешик болсо дагы жол бар. Тротуардын тысы дагы жок. Мисалы мына жерден ошол мына вице-мэрлер, мэрлер келсин дагы жанагы депутаттарга 90 машинаны алып беребиз деп аткандар келип, ошол өкмөт башчы өзү баш болуп келсин, жанагы Аяз мырза өзү келсин, депутаттар өздөрү келсин, ошол машинаны алса, алып берип койсо унчукпай минип отурабыз дегендер келсин дагы, мына жерде тротуарда бир басып көргүлөчү, айланайындар. Жөн эле басып көргүлөчү мындай. Мен айтпайм баягы коляскада жүргүлө деп. Макул, эми коляскада жүргөндөргө майып жанагы инвалидтерге эч кандай бир шартты түзгөндү унутуп эле койгонбуз. Бирок жок дегенде жөн эле басып көргүлөчү мындай. Собадан басып көрсүнчү. Собадан баса албайт да мынындычы. Эми бул жагына өтөлү. Мына жакта тротуардын изи бар экен. Бирок тротуар өзү жок экен. Мына баткак, ылай, чыла. Муну тазалаган киши болгон эмес. Баягы машиналар ар жерден жүрөт. Жанагы наркы жактан бул көчөдөн чыгат, ылай болуп чыгат, ылай мына жака чыгат, анан ылайды машина өзүнүн дөңгөлөгү менен нары бери жүрүп атканда чаңытып мына сыртка үйө берет. Ошентип отуруп мына азыр баткак, чаң, ушундай жол болуп калыптыр. Эми адамдар ушул жерде жүрүш керек. Басыш керек ушул жерде. Мына көргүлө. Наркы бетин карагыла. Мен таң калам ушул. Кээде бийлик баягы Салижан Жигитовдун сөзү ушунчалык көп убакытка чейин актуалдуу бойдон кала береби деп мен ушуга
таң калам да, баягы кыргыз интеллигенциясынын көзү көчүгүндө деген сөздү айткан да алчы. Аны кийин баягы чоңдор бир аз эме жумшартышып кыргыз интеллигенциясынын көзү желкесинде деп койду. Мен кайра эле ошол Салижан Жигитовдун айткандай оригинал формасында айткым келет да. Кыргыз интеллигенциясынын көзү көчүгүндө. Креслодан башка эч нерсени көрбөйт. Мынага окшогон эл турмушун көрбөйт. Мынага окшогон жанагы тротуарды көрбөйт. Мынага окшогон ылайды көрбөйт, маселени көрбөйт, проблеманы көрбөйт. Аны чечкендин ордуна барып, ошол жанагы чимкирик депутат дейбизби, дүзүр депутат дейбизби, баш ийген ушундай жоош депутат дейбизби, кандай болбосун, ошол жоош парламенттин комфорту үчүн дагы ошол баягы 90 машина алып беребиз деп отурат. Мен буга каршымын да, чындыгындачы. Мен наразымын. Андан көрө ошол 90 депутатка канча 90ду 90го көбөйтсөң канча болот? 180 болобу? Азыр эсептеп көрөлүчү мына. Мына 90 депутатыбыз бар. Көбөйтөбүз $90,000. Көбөйтсөң 8,100,000 болот экен. Эми муну көбөйтөбүз өзүбүздүн 87 сомго көбөйтөбүз. 704 миллион сом болот экен. Ал деген сөз дээрлик 1 миллиард сомго жакын акча экен да. 1 миллиард сом менен мунага окшогон бир жок эле дегенде бир кичинекейирээк эменин бир кварталдын ушуга окшогон мына тротуар, жанагы жол сыяктуу нерселерин чечип койсо болот да 1 миллиард сом менен. Неге аларга ушунчалык зарыл болуп атабы? Мен оюмчасы муналарга зарылыраак болуп атат, котуганда. Аяз мырза, сиз ушул баягы каражаттарды эффективдүү колдонууну мындай аныктай турган кызматка келдиңиз да. Жок дегенде сиз айтыңчы, айланайындар. Аларга ушул машина өтө зарыл эмес. Азыр аларга машина алып бербесек, дүйнөнүн түркүгү түшүп калбайт, асман кулап кетпейт, эч нерсе болбойт, суу чыкпай калбайт, жамгыр жаабай койбойт, күн чыкпай калбайт деп. Кадимки эле турмуш өтө берет. А бирок эгерде биз ошол 700 миллион сомду мынага окшогон бир кварталга чача турган болсок, анда бир кварталдын маселеси чечилет дагы. Ушул жактагы жок дегенде элдин ыраазычылыгын алабыз. Ушуларды кубантабыз. Ушулар мына бийлик молодец экен, жакшы иштеп атат. Ушу келгенден бери 30 жылда болбогон иш мына эми болду деп сүйүнүп калат эле да ушулар. Ушулар ыраазы болот эле да. Ошону кылбайлы, ошол зарылыраак эмеспи? Азыр 90 депутатка баягы машина алып беребиз десең, ким сүйүнөт? О, молодец, жакшы болуптур деп ким рахмат дейт азыр? Азамат ушул бийлик деп ким айтат? Эч ким айтпайт да. А ошол 90 машинанын акчасын монтип бир айылга чачып кое турган болсок, жок дегенде ушул бир айылдын эли, бир кварталдын эли ыраазы болот. Жок дегенде бир көчөнүн эли ыраазы болот да. Эми ал деле жакшы да. Мына жакта азыр канча адам жашайт? Жок дегенде бир 5-10 миң адам жашайт. Андан сырткары мына жака жанагы Дордойго каттап миңдеген адам өтөт күнүгө. Мына жерден азыр секундасына канча машина өтүп атат. Ошонун баардыгы азыр атаңа рахмат деп өтөт да. Садыр Жапаров бийликке келди эле, мына жол акыр оңдолду, молодец экен. Мына жер оңдолду, мына чырагы коюлду, тротуары коюлду, жол кеңейди, жаңа асфальт басылды деп ошолор рахмат айтмак да. Неге ошону кылбайбыз дейм да. Азыр мен жалда турам. Жал деп баарыбыз аймактардан угабыз. Ушул жал деген жери бар экен, жал деген жери бар экен, жалда жашайт экен, жалдан үй алыптыр. Жалдан үй алайын деп атыптыр, жалга үй куруп атыптыр, жалда үй курулуп атыптыр дегендей эле сөздөр. Бирок эми ошол жалда курулуп аткан үйлөр мындай. Муну жанагы кептеркана деп коюшат. Ардеме дешет. Бирок эми ушуну мен мынтип айтат элем да, жал бул Бишкек шаардык мэриясындагы коррупцияга коюлган эстелик деп айтат элем. Же болбосо Бишкек архитектурасындагы компетентсиздигинин эстелиги деп айтат элем. Компетентсиздикке, сабатсыздыкка коюлган эстелик ушул жал деп айтат элем да. Жалдын ичинен алакандай бир жашыл аян таппайсыз. Ушунча көп эл жашайт, машина койгонго жай жок, балдар ойногонго жай жок, жашылыраак аян жок, бала бакча жетишпейт, проблеманын баардыгы ушу жерде. Булардын баардыгын ушу Бишкекте үй дегендин баардыгын алып келип туруп, мына жерге деп эле алып келип тыгып койгондой. Анан бул жак
ушул жалалаң түрк ашканаларынын мекени деп койсок болот. Мына жер түрк ашканасы, ылдый жагы түрк ашканасынын аркы жагы түрк ашкана. Кыскасы ошол түрктөрдүн тамагын жеп эле мына жерде коробкаларда жашап аткан эл ушул. Так, азыр мен Бишкек шаарынын мэрине, Бишкек шаарынын башка архитекторуна, анан деги эле ошол курулуш тармагын көзөмөлдөгөн жанагы госстройго кайрылгым келет да. Урматтуу ушул органдар. Анан Бишкек шаардык муниципалдык менчик башкармалыгына кайрылгым келет. Себеби мындай. Мына жолдун бойлору, тротуарлар, жашыл зоналардын баардыгы бул муниципалдык менчикке карайт. То есть мэрияга карайт. Мэрия өзүнүн жерин коргош керек, биринчиден. Анан ошол эле учурда элге проблема жаратып бербеш керек. Мисалы азыр мындан караңыздар. Мына бул дарактар эски дарактар экен, дуб менен кайрагач экен. Мына жагында дагы дарактар турат. Ошолордун баардыгы азыр мына бул үйлөрдүн короосунда турат. Мен азыр ойлобойм да, ушул өкмөт келип туруп ушулардын короосунун ичине дарак эгип берген деп. Бул убагында ошол мына дарактар баягы жашыл зонада болсо керек. То есть азыр мына дубалдан эмес, мынандайрактан ушулардын чеги бүтсө керек деп ойлойм дейм. Анан ошондо жол кеңири болот. Анан эртең ушуга ишенип бирөөдөн азыр ушул үйдү сатып алып, монантип курулуш баштасаң, мына жерге келип туруп ушул жерде курулушту баштасаң, анда эртең дагы бир 5 жыл өтөбү, 10 жыл өтөбү, ошодон кийин мэрия келип туруп бул жер биздин жер экен дегенде чатак болуп калат да. Ошон үчүн шаардын бийлиги элди оора кылбай, элди адаштырбай, азыртан мисалы курулуштардын баардыгын ошол баягы кызыл сызыктан мүмкүн болушунча алысыраак салдырганга аракет кылса, анан элге мына жерлердин баардыгын баягы айта жүрсө, мына чыкпагыла, мына жер силердики, мына жер биздики, мына жериңер мынча метр мына жака киргенсиңер же чыккансыңар деп айтып койсо, элди оора кылбаган болот элек. Эми мындан караңыздар, азыр мына жагы мындай кетиптир, жакшы. Бирок эми наркы жактарына карасаң, кирип кеткен, чыгып кеткен жерлер бар. Эгерде наркы бетине өтө турган болсок, анда абал дагы башкачараак болот. Азыр эгерде мэриянын жери деп мына жерди атай турган болсок, тротуардан мына тротуар боло турган болсо, мына тротуардан 1, 2, 3 метр жай турат беракта. Анан эгерде ушул жакта 3 метр жериң турса, жашылдандырууга деген, анан сен неге мына жака арча эгип атасың, мен түшүнбөйм да. Акча кетирип атат мэрия. Акча кетирип ушул жерге куруп атат. Эртең жолду кеңейтебиз деген болсо, мына арчаларды кайрадан алабыз дагы, кайрадан кыябыз. Анан баягы активисттер чыгат, ой, арчаларды өлтүрдүңөр деп. Ошону арчаларды өлбөй турган кылып эле. Мен негизи арча эккенин өзүнө каршымын. Мындай бир жазы жалбырактуу көлөкө өре турган бирдеме эксек болот. Жок, биздикилер арча экет. Макул эми арча эксе дагы, ошонусун мына жака эле эге бербейби дейм да. Мына тротуардан бери жашыл зона деген бар. Ошол жака эге бербейби? Неге биз баягы апендидей болуп эле бир жерди баягы бир план жок, бирөө менен макулдашуу жок, бир архитектура, ушул жерге архитектура менен макулдашып, госстрой менен макулдашып, баягы муниципалдык менчик менен макулдашып, анан бул биздин жер, бул жер жашыл зона, бул жер тротуар, бул жер арык деп, анда бул жака эгишибиз керек экен деп эксе эмне болот дейм да. Жок, андай кылбайбыз дагы, ошентип мына жака эгип койду. Азыр 5 жылдан кийин жолду, же 1 жылдан кийин эле балким, эмки жыл ушул жерди расширение кылабыз, чоңойтобуз деп кала турган болсо эмне болот анда? Анда мыналарды кайрадан кыйып, баягы буга чейинки ошо арчаларды эккенге, сатып алганга, көгөрткөнгө кеткен акчанын баардыгын асманга сапырабызбы? Андай кылбай эле мына жерди башынан эле ушинтип бир пландуу иш кылсак эмне болот? Күнөө болобу? Мен эч ушундай бир бийликтеги мындай логикага таптакыр туура келбеген иштерди көрүп, кызылым жанып кетет да, кызылым. Ушуга окшогон туура эмес иштер менен бийлик биринчиден өзүнө өзү иш ашырат. Экинчиден элге проблема жаратат. Ошон үчүн проблема жаралбаш үчүн мындан караңыздар. Мына бул имарат курулуптур, жакшы. Бул эми баягы акчалуу неме окшойт. Анан акчалуу кишилер адатта шашпайт. Алар адатта архитектурага барат, курулушту макулдашат. Анан менин чегим каерде, сенин чегиң каерде, ошодон ар жагына салайын деген сыяктуу макулдашууларды көбүнчө өткөрүшөт. Ошодон улам анан монантип жолдон көбүрөөк качып курган окшойт. Мындан караңыздар, мындан 1 метр чыгып, мына дарбаза курулуптур. Андан 1 метр чыгып, мына дарбаза курулуптур. Наркы жагын карасаңыз, андан 5 метр тосуп кеткен. Ушинтип тосо берет, эл ушундай болот. Элге эгерде тым кое турган болсоң, айтпай турган болсоң, эскертпей турган болсоң, эл көчө жака чыгып басып кете берет. Эл ушундай болот. Бирок ошол эле учурда эл өзү ооро болот.
А бирок ошол эле учурда мэрияны дагы бийликти дагы ооруа кылат. Ошон үчүн менин азыр кеңешим ушул архитектуранын же муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкерлери чыгып эле кадимкидей физически чыгыш керек да, мэр өзү чыкпаса дагы ошолор чыгып, так мына жер биздики экен деп, баягы архитектурадагы чимелерин алып, мына үйдүн чеги канчалык, ошонун чегин аныктап берип, мындан бияка чыкпаңыз, мыналарды азыртан ала берсеңиз болот. Эртең биз келе турган болсок, бир жолу эскертүүнү беребиз, же 2-3 жолу беребиз, андан кийин экскаватордап келип эле сүрдүрүп баштайбыз. Анан соттошом, оттошом деп кыйналып жүрөбүз. Ошондой кылбаң, чыгымга учурап калбаңыз тууган. Ошон үчүн азыр мына жака чыкпай эле койгонуңуз оң. Мыналарыңыз мисалы мындай турат. Ошону эске алып коюңуз деп, жок дегенде азыр эскертүүнү берип кете берсе, ошол эскертүү бере турган жанагы кварталдык комитет дегендери бар, көчө комитеттери дегендери бар, мэриянын өзүнүн кызматкерлери бар, муниципалдык менчик кызматтын баягы кызматкерлери бар, жанагы архитектуранын кызматкерлери бар. Эми ошолор ишин кылыш керек да, мындай чыгып, мындай болот, бул мындай болот, бул жака чыкпаңыз деп. Кабинеттен чыкпай эле ошол көчөгөн креслодон көтөрбөй отура берген болбойт да. Эл ушундай. Анан эл ушинтип өзүн өзү боо берет. Мына жер ачык болуп турганда азыр жок эле дегенде парковка болуп турмак. Жок эле дегенде бир жашыл аянт болуп турмак. Жок, азыр анын бири жок. Ушинтип наркы жагы барып тарып кеткен. Анан эртең бул жерде бир курулуш баштала турган болсо, ызы-чуу, силер мурда айтпайт белеңер, өзүңөр эскертип койбойт белеңер, өзүңөр биз куруп аткан малда кайда элеңер дегенге окшогон аргументтер, ошондой сөздөр, ошондой дооматтар чыгат. Ошон үчүн азыртан ошону бүтүрүп коюш керек да. Мындай азыртан элде айтып, мына жер сиздики, бул жер биздики. Мындан нары чыкпаңыз, эртең бузуп салышыбыз мүмкүн. Соттосоңуз жанагы эч нерсеге жарабайт. Сот деле сиздин пайдаңызга чечпейт. Себеби бул биздин жер түпкүлүгүндө деп айтат да. Айтып коюш керек да ошону. Ошо кеттик. Бул жер баягы эменин мынабул жибек жолунун ылдый жагы. Билесиңер, жибек жолунун ылдый жагында Бишкек шаардык мэриясынын же жок эле дегенде мына ак үй көгүдөгү акылдуу чиновниктердин көбү жашабайт бул жакта. Бул жакта жалаң баягы эми ушундай кандай десем эми, бул жака көп көңүл бөлүнбөйт да, ачык айталычы. Эми ушул эле көчөнүн наркы башына өтө турган болсоңуз, ал жактагы шарттар башка. Өйдө жагы, тоо жагы, южный жагы, түштүк тарабында маселе башка. Мына түндүк тарабына келсең эле, ушул жибек жолунун ылдый жагына өтсөң эле проблеманын бардыгы ушул жак. Бул жака акча дагы бөлүнбөйт, бул жакта иш дагы кылынбайт. Ушундай. Себеби ошол чиновниктер жашабаганданбы деп коем. Азыр жогору жакта келатканда мына көчөнү картадан Махатма Ганди деп көрсөтүп атты эле. Азыр келип картаны карасам, мындайраак, ылдыйраак түшкөндө, түндүгүрөөк жүргөндө. Бул Жаш гвардия көчөсү болуп калыптыр. Эми мен билбейм, бул Махатма Гандиби, Жаш гвардиябы иши кылып, ушул жеринде турамын. Мына жерде партнер нефтин май коюучу жайы турат. Эми мына жагында мындай дүкөндөр турат. Бул жакта тротуар экен, бул жакта болгону бир тилкелүү жол экен. Бир тилке нары, бир тилке бери. Эгер кааласаңыздар эки тилкелүү деңиздер, эгерде бир жагын эсептей турган болсок, анда болгону бир тилкелүү жол. Бирок эгерде биз машинанын агымы ушунчалык көп, мына тынбайт машина мына. Карасаңыздар, бир да тынбай келип атат. Ушундай тынбаган жолдо болгону бир тилке жол бар экен. Анан эми мындай. Мынага окшогон дүкөндөрдү көрүп, азыр мен ушул мыйзамсыз да, буларды алыш керек да деп айткым келет. Бирок экинчи жагы бар да. Илгери мен өзү негизи мындай чоң илгерки чиновниктер менен мурдатан ушундай бир курулуш тармагында, архитектура тармагында иштеген кызматкерлер менен мындай сүйлөшүп, кеңешип, акылдашып турганды жакшы көрөм. Мал акылдашып турам алар менен. Анан алар айтат да, ыдырыс дейт. Мына силер азыр жашсыңар, жакшы замандасыңар, мурунку 90-жылдарда жашап аткан жоксуңар. Ошолорду силер көргөн эмессиңер дейт. Ал кезде биз эл ачка калбасын деп ушундай мыйзамдуу болобу, мыйзамсыз болобу, ушу бош эле жер болгон болсо, жанагындай Coca-Cola деген тышында сүрөтү бар комокторду элге кадимкидей эле жанагы машина менен алып барып көрүнгөн жерге түшүрүп эле, мунуну ал, ушуну иштет деп эле биз элге үгүттөп, ушундай дүкөн ачканды, соода кылганды, бир комокто иштегенди, иштеткенди үйрөткөнбүз деп атат да. Ошондо ушул нерсе зарыл болчу дейт. Бирок эми анын айтканы бир жагынан туура, тарыхый жагы бар. Бирок азыркы жагынан алганда азыр туура эмес. Неге? Азыр эми заман өзгөрдү. Азыр зарылчылыктар өзгөрдү.
мисалы мына жерде азыр 2 тилкелүү болгону 1 тилкелүү жер турат. Бир багыт калганда 1 тилкелүү. Бул жол жок эле дегенде 3 тилке болуш керек азыр. 3 тилке боло турган болсо, жок эле дегенде мына жака чейин жетип келет жолдун эни. Эгерде ушундай келе турган болсо, мына жагы тротуар болсун, бул жагы жашыл зонасы болсун, жана башка. Ошондо дагы мыналардын бири дагы калбай, бири дагы кете турган, убактылуу турган нерселер. Эми эгерде Бишкектин, мен кайрадан эле жанагы сөздү айтам, Бишкектин ушул шаардын бийлиги ушул акчанын көбүн шаардын жогору жагына бөлүп атат, а бирок чыныгы турмуш, чыныгы тирилик, чыныгы мындай элдин жүрүшү мына жакта дагы аз болбой атат да, бул жакта деле көп болуп атат да. Эгерде бул жака ставка жасай турган болсо, бул жактын дагы шартын оңдой турган болсо, бул жакта деле шаарды бага турган киреше бар. Мына үйлөрдүн бардыгы балким эртең бир коммерциялык жакшы объект болуп берет. Бардыгы өзүнчө бир кафе болот, ресторан болот, бир устакана болот. Булардын бардыгы потенциалдуу түрдө салык төлөөчү да. Эми ушуга бир шарт түзүп коюшубуз керек го деп ойлойм да. Эми билбейм, мынау нерселерди барын бар жогун жок кылып алдырчысын алдырса, балким мынау жерди, мисалы мынау дүкөндү иштеткен адамда мынау жердеги үйдү сатып алып, ошол эле ушундай эле мындан дагы жакшы, мындан дагы кеңири дүкөндү, мынау үйлөрдү сатып алып ошонун ордуна кура турган дарамет бар да, жокпу же. Эми булар азыр 90-жыл эмес, ачка калган жери жок. Кредит десе кредит бар, суда десе суда да бар. Региондорду өнүктүрүү деген жана банкта бекер кредит десе бекер кредити бар. Өзүндө оборот десе обороту бар. Буга чейин топтогон мүлкү десе ал бар. Кыскасы буларды эми аябай коюш керек да. Мына жакта мына турган заправканы караңыздар. Заправка өзү менин оюмча кып-кызыл жолдо турат. Мисалы ошого окшогон жолдорду тегиздеп, түздөп, барын бар, жогун жок кыла турган мезгил келди го дейм. 30 жыл жаттык, уктадык. Мына бийликтин жанагы докансалар дагы айтат. 30 жылда эч нерсе болгон эмес экен, эч нерсе кылынган эмес экен. Макул кылынган эмес экен. А бирок эми кылыш керек да эми. Мына учур келди да. Азыр кече баягы бир маалыматты карасам жазып атат. Бишкек мэриясын таптакыр иш кылбады дейсиңер. Жанагы Аламүдүн каналын тазалады, анан дагы бир каналды тазалады, анан жанагы Орто Сай базарына жанагы ротордук парковка койду деп жазыптыр. Ротордук парковкасы мен кече көрүп келдим, болгону 10 машинаны батырган бир жалгыз бир механизм экен. Анда ал эч кандай маселени чечпейт. Как будто ошону бир шаардын ичине бир 10 миң, 20 миң ошондой механизмди алып келип коюп койгондой дуулдатып атышат. Акчасы көп экен, бирок кымбат экен. Аны ошол бир роботту иштетем деп дагы бир киши отурат экен. Смеме иштегенде 2 киши отурат экен. 2 кишинин айлыгы, анын ремонту, анын кетирген жанагы электр энергиясы, анан өзүнүн алынган баасы, ошонун баардыгын кошуп келе турган болсоң, ал деги эле актагыдай эмес. Эртең дагы бир 5 жылда бузулуп берген болсо, мен ошону менен жарым пулун актаса актайт, актабаса жок, ошону менен кетти, жок, асманга учуп кетет ал акча. Анан ошон үчүн Бишкектин бийлигин, Бишкек шаардык мэриясынын жетекчилигин мактай бергенден улам, алардын кылган иштери азыр бюджет бар, акча бөлүнүп атат. Ал акчаны ошол иштерге акчаны кылбаганда алар эмне кылат, эмнеге отурат алар? Алар иш кылам деп келди да, иш кылыш керек да. Бар акчага иш кылбаса анда эмне дейбиз анда? Акча бар, ошон үчүн иш кылып атат. Анан ал кылган иштерин баягы жалаң акчага кылып атат алар кылганда дагы. Акча кетирбей, мындай жөн эле мындай иреттеп кое турган, жөн эле түздөп кое турган, барып айтып кое турган, эскертип кое турган иштердин бирин дагы байкаган жокмун да мен. Азыраак акчага эле бүтүрүп кое турган иштер, азыраак акча, кичине көңүл бурууну гана талап кылган маселелер бар экен. Ошолордун бирин кылып атканын мен байкаган жокмун. Жалаң баягы ири акчалар кеткен жерлерде иш болуп атат. Себеби акча бар. Кече Бишкекте жамгыр жаады, анан бүгүн күн ачылды. Ошон үчүн баягы Бишкектин үстүндөгү ышты, түтүндү кече жамгыр ылдыйга түшүрдү окшойт, жерге чөктүрдү окшойт. Ошон үчүн мына Бишкек азыр көрүнүп турат борбор. Мен азыр турган жер бул жана Бишкектин объездной жолу деп коет, жанагы эң түндүгүндөгү чегинде турам да эми. Анан мен ушул жерден туруп азыр мындай карайм да, ушул жердеги, мына жердеги жарды, жакыр, кедей кембагал адамдардын көзү менен ушул Бишкекти карагым келип атат да. Мындай карай турган болсоң, ушул жакта бийик этаждар, мына Кыргызстандын туусу ушинтип желбиреп, тоонун этегинде ушинтип жакшынакай болуп көрүнүп турат да. Анан бул жака келип,
ушул жакта машина айдап көрсөң, ушул жакта жүрүп көрсөң, ушул жакта басып көрсөң, бул жакта таптакыр эч нерсе жок да. Же парк жок, же бир жарытылуу жол жок. Светти болсо кээде өздөрү киргизишкен. Кээде жанагы эптеп ошол баягы узун адеп жазылган каттардан кийин эптеп ушул светтүү болушту. Таза суу көбүндө бар, көбүндө жок. Газ дегенде билбейм эми газ барбы жокпу, азыр аралап кирип көрөбүз. Эми ошодон улам мен азыр Бишкекти шарттуу түрдө бир нече катмарга бөлгүм келип турат да, эми бөлбөгөнгө арга жок эми. Бул Бишкектин тоо тарабы, эми тоодон ылдыйраак жанагы магистралдан өйдөсүнө өтө жакшы көңүл бурулат экен. Магистрал менен жибек жолунун ортосуна азыраак көңүл бурулат экен. Жибек жолунан мынау объездге чейинки жолдун ортосуна таптакыр эле аз көңүл бурулат экен. Мынау объездден ылдый жагына ал таптакыр аз көңүл бурулбайт экен. Таптакыр көңүл бурулбайт экен да. Мисалы мынаны караңыздар, эми мынау жолду тегиздеш үчүн мынантип таштанды менен тегиздеп аткан учурлар бар. Эми бул жакшыбы жаманбы мен билбейм, эми эмне дейсиздер билбейм. Көрөсүздөр. Же ушул эми Бишкек ушул. Бишкек тууралуу видео тартып жүрөм. Анан элдин оюн сурагым келет. Бишкекти мен бир нече катмарга бөлүп атам да, мындай карасаңыз. Бөлүп караганга туура келет экен. Элиталар. Средний поколение. Анан баягы магистралдын үстү, магистрал менен жибек жолунун ортосу, анан жибек жолунун ылдый жагы, анан мына объезддин ылдый жагы таптакыр башка окшойт. Сондай. Бири-бириңиздерге мындай өтөсүздарбы мындай шаарды аралап? Өтөбүз. Кандай анан? Эми жакшы эле бөлүп. Наркы жакты көргөндө кандай ойдо болосуз? Эми ал жакта сиз айткандай элиталар жашайт. Ошо. Эл өзү негизи эле ушундай бөлүнүп калган. Өйдө жагында, магистралдан өйдө жагында бүт баягы колдо барлар. Ылдыйраак уже чисто шаарлык городскойлор, а могу ылдый жагы, немелер бүт карапайым калып калды эми. Мына жакта мусор көрүнүп турат экен, Мусор көрүнүп турат. Муну азыр жанагы завод салабыз дешип атат. Салынып баштаган окшойт, Завод салынып жатат. Анан салынса мынау чымчыктар азайып, мына жердеги үстүндө ойногон мусорду айланып ойногон чымчыктар азайып, ичине жыт азайып калса керек. Азыр жыт келбейт, жыт азыр жок экен, Азыр жыт шамал бияктан болгондо келет, бирок түтүн жок. Мурдагыдай түтүн жок. Ошонусуна шүгүр дейсиздер. Ошонусуна деле шүгүр дейбиз. Мурда түтүн бар эле бияктан. Вообще бир күндө 3-4 мал баягы туман каптап калат эле. Азыр эми Аллага шүгүр түтүн жок. Бирок жыт келет. Шамал бияк айдаганда, тетир шамал болгондо келет. Өзү мындай карасаң баягы Бишкектин эми шаар мусорун сиздердин жаныңыздарга таштайт экен. Бир жагынан караганда. Наркы канализациясын деле мына өйдөгө таштайт, Бияка таштайт. Анан бир жагынан тогу сасып атса, бир жагынан могу таштанды сасып атса. Анан эми ушул жерди эми жок дегенде эми сасыганын түшүнөбүз эми, айла жок эми. Бирок жок дегенде оңдоп койсо кандай болот эле дейм да, мына окшогон жолдорго кичине көңүл бөлүп. Газ барбы жокпу бuyakta? Газ жок. Газ жок. Суучу? Эми суу бар, таза суу бар. Аны өзүңүздөр алгансыздарбы же кандай шаардан чыгарып беришкенби же кандай? Мурда өзүбүз киргизип алган боюнча эле. Азыр мына шаардан жаңы канализация казып монтип киргизишти. Бирок муну пока бизге неме кыла элек. Туташтырып элек. Канализациябы же суу, таза суубу? Таза суу да? Канализациясы? Жок, канализация жок бuyakta эч нерсе жок. Ага өзүнчө казат. Ага өзүнчө казат. Светти кантип киргизгенсиздер? Светти деле ошо бул жер өзү мояктагылар көбү мурда бүт эле захват менен болгон да. Ошо ар ким өзү киргизген, анан уже акылдуу чөчүп коюп бүт капаны кылып койгон азыр. Анан мыйзамдаштырып беришти. Мыйзамдаштырып беришти. Жолдорчу? Жолдор могу жерге чейин мамлекет куруп берген. Бияк жагын өзүбүз шагал төгүп, кум төгүп өзүбүз Эптештирип атасыздар. көчөдө жашагандар ар ким өздөрү. Азыр мына киши мүмкүн болушунча бул жака чыгыптыр. Столбага чейин. Столба жок болсо бул жака келе берсе керек эле бул. Анан столба турса деле мына столбадан берака дагы чыгыптыр. Наркылар берака дагы чыгыптыр. Эртең ушинтип өзүбүздү кысып отуруп каяка барат экенбиз. Жок дегенде ушу көчөнү бир аз өзүңүздөр деле эртең бир заман оңолуп калар. Бир мамлекет күчүнө кирер. Биз жака дагы мындай бир асфальт, тротуар, бир жашыл зона дегенди салар. Ушул жерде балдар ойнойт. Ушуну тоспой эле коелу деп, мынчалык эми чыкпай эле коелу деп сасып баштады, Ооба.
Кошуналар баары эле билет. Мына территория өзү негизи моолардын огородунан, моолардыкынан мындайынан кеткен да түз. Моолар бүт чыккандар баары билет. Өзү жолуна чыгып кеткенчи. А мына кызыл китеби бүтүп, документи полный бүткөндө булар киргизебиз деп атат. Кошуналар өзү эле айтып, мына киргизгиле. Кимиң жолго чыгып кеткен болсоңор. Мисалы эртең мисалы чындап эле мамлекет ушундай байып кетсин. Мисалы азыр Трамп айтып атпайбы жанагы эми салыктын башка түрүн киргизем эми. Киргизди да эми. Киргизгенден кийин Кытайга киргизди, башка болду. Анан Кытай жүгүн биз аркылуу Америкага жөнөтүп, балким биз байып кете турган болсок, акчабыз көбөйүп кете турган болсо, анан мунуларды асфальт кылат элем, келгиле мына жерди жок кылгыла, алгыла, сүрдүрөбүз дей турган болсо, ызылдап, ой дат мага ушунча акча кетти эле, бул жерге ушунча эмгек кетти эле. Мурда айтпай элеңер өзүңөр деп чыгышпайбы? Ошентесиңерби? Кошуналар өзү билет азыр. Кийим канча чыгып калганын билет. Себеби могу жолдун бизге картасы түшкөндө эле мына сен мынанча чыгып калыпсың, сен мынча чыгып калыпсың. Өздөрү билет, моулар чыккандармы, мен буягын алам, буягын алам. Жок, ошентип кое беребиз. А бирок алга келгенде ал деп, мисалы сиздер кошуналар койчу эми бир жерде турган урушпайлы деп сиздер айтпайсыздар. Өзү билип ал деле айтпайт. Анан өкмөт келсе, өкмөткө анан бай кыр көрсөтүп ушинте берген адатыбыз бар да эми, ошону кылабызбы дейм да. Жок, мамлекет андай даражага элдин деле немеси жетип калды го дейм уже. Алабын чыкпайлы. Чыкпайлы кылат десе көрүп атат. Өзү Айрыкча Оштун мэринде мэр келип калса, ошондой мэр келип калса көрүп атат. эрте менен мына жерди бир айланганда эле кыйласын сунос кылып кетет. Ошо. Макул. Мен азыр мына Калыс Ордо дегенге келдим. Бул Абездин ылдый жагында. Шаардын эң түндүк тарабында жайгашкан жаңы конуш. Анан бул жерде жалаң баягы жаштар болгон үчүн көчө жайнаган бала. Булар баягы жаш семьялар, жаш үй бүлөлөр. Ошон үчүн күнү түнү тынбайт булар. Күнү түнү тынбай көбөйүшөт. Анан ошого карабай ушу 7000 кожолукка болгону 200 орунду бала бакча салыныптыр. Анан мектеп салыныптыр. Мектеби канча орунду билбейм, эми мектепти го батырып атса керек. Эми баягы бизде бир жакшы саясат бар. Эми мактана турганыбыз эле ушул. Бизде баягы сабаттуулук 100% жоюлган деп дүйнөгө мактанабыз. Ошого жараша 100% элге билим бергенге аракет кылабыз. Анан ага балдардын бардыгы батат. Көбүнчө ошол балдар батпай калган учур же болбосо балдар сабакка барбай калган учур бизде жок. Мисалы балаңызды сабакка бербей, мектепке киргизбей койсоңуз, участковый милиция келип балаңызды колуңуздан жулуп эле алып кетет. Бул саясат жакшы. Бирок бала бакча саясаты дагы ушундай болсо жакшы болот эле. Азыр эми бала бакчаны эми шарттуу түрдө гана эми бала бакча салып бердик дегенге жарай турган кылып ошол бир 7000 кожолукка болгону бир бала бакча салып бериптир. Анан анын көбү бала бакчага барбайт экен. Бала бакчага канчадан пара бересиздер? 1400 жок, ал баланын жана эмесине. А бирок бала бакчага киргизиш үчүн канчадан бересиздер? Бербейсиздерби? Жөн очередке турдук. Анан интернет аркылуу очередке туруп. Анда жакшы экен. Жакшы экен. Албай коюшту. Албай. Алган жок. Пара берсеңиз да албай койду. Анда жакшы экен анда. Өзү негизи азыр бул эжеке айтып атат, пара албайт. Барсаң киргизет дейт. Бирок 7000 кожолуктан жок дегенде 4төн бала болсо, анын бирден экидени жанагы бала бакчанын курагында боло турган болсо, ошону тең экиге бөлүп туруп караганда деле ошол 7000 кожолуктан жок дегенде бирден бала чыгат азыр бул жерде. Себеби бардыгы жашта. Анан 200 орунга 7000 бала талапкер болуп атканда ал жерде сөзсүз жана паракорчулук болот да. Себеби паракорчулуктун бир жакшы мыйзамы бар. Ал мыйзам мындай. Эгерде мындай кезек эле бир 5 адамды кезекке тургузуп алсаң болду, ал жерден пара кылсаң болот да. А бул жерде 5 эмес, 200 орунга 7000 бала кезекте турат деп койсок болот да эми шарттуу түрдө. Жок дегенде 1000 бала кезекте турат. Эми ал жерде эми пара алынбайт деп айтыш, эми билбейм. Эми мен буга бирөөнү айыптагандан алысмын, бирок эми пара ушинтип жаралат да. Ошол. Анан бул жерде азыр мына үйлөрдүн бардыгы мурда басылып алынган үйлөр да эми, захват, самозахват. Анан басып алдыңыздар, азыр мыйзамдаштыбы? Асфальт болуптур, свет келиптир. Мыйзамдаштыбы? Мыйзамдаштырганга эми документке эме кылып атабыз, жүгүрүп атабыз, алабыз деп. Документ ала элексиздерби? Ала элекпиз. Эмне документиңиздер бар азыр? Тек паспорт боюнча. А госакт жок. Жок. Госакт беребиз дешип атабы? Беребиз дешип атат, жүгүрүшүп атат, элдер алышып атат, биз бара элекпиз. Анын үчүн тыйын 50 миңдей акча кетет деп атат. Газчы?
газ келет деп айтышып аткан, газ жок. Качан келет дейт? Билбейт экен аны. Ким айтты? Бирок- Газ келет деп ким Жок, айтты? кол койдурган ошону 2-3 жыл болду. Кол койдуруп газга деп эме кылышкан. Арыз жаздыңыздар. Ооба. А эме канализациячы? Канализацияны азыр айта элек. Таза суу ар бир үйгө кирген эмеспи? Таза суу быйыл эле былтыр мурда жылдары суубуз чыкпай калчу эле жайында. Анан былтыр монтип эмелерди киргизишип таза сууду. Азыр таза сууңуздар бар демек. Азыр Ооба, чыгат. бар. Жакшы. Суу Андай жактан проблема жок бизде. Суудан жок, светтен жок. Жок. Парк сарк деген нерсе жок болсо керек, а? Парк жок. Парк жок. Бизде ошол паркты эми Бишкекте эми баягы Союздун көп кемчиликтери бар өзү. Бирок ошол кээ бир артыкчылыктары бар да. Ал артыкчылыгы баягы илимди сыйлаганы. Анан ушул курулуштарда нормаларды, эрежелерди, ГОСТун талаптарын сактаганы да. Эгерде бир жашоочу мындай бир жерге мындай бир конуш же бирдеме салына турган болсо, сөзсүз паркы менен, стадиону менен, мектеби менен, бала бакчасы менен комплекс кылып, маселени комплекстүү чечкенге аракет кылган да. Мисалы, Баткенге барсаңыз дагы, Кызылкаяга барсаңыз дагы, жолдо кетип атканда Куршапка барсаңыз дагы, Куршаптын жанына мындай карасаңыз, ошол жерде дагы багы бар. Өзгөндө дагы багы бар, Ноокатта багы бар. Кыскасы жок эле дегенде мындай бир айылдарда эми өздөрүнүн багы жетиштүү. А бирок мындай район борборлоруна, чоң мындай калктуу пункттарга сөзсүз түрдө ошондой бир типовой деп коет эле, ошолорго бардыгына жанагы багы менен, стадиону менен, жанагы бала бакча, мектеп ошого окшогон социалдык маселелер менен кошо, жанагы ФАП ошого окшогон нерселер менен кошо курган да. Бирок азыр бизде ошону унуттук. Мисалы жок дегенде азыр парк курбаса дагы жерин бөлүп койсо, азыр ошону мисалы өзү негизи парк курганга менин оюмча көп акча кетпейт да. Мисалы мен Кызылкаяда бир парктын тарыхын билем да. Ошол жерге жөн эле бака теректин эле тамырын алып келип туруп эле ошол мындай алып келип сайып койгон. Ал эми бир баягы дарактын момуну тал деп коет. Ал тал ошо сайып эле койсоң көктөй берет да. Бир аз карап коюш керек, ошо 1 жыл, 2 жыл. Тосуп коюш керек, малга жедирип жүрбөш керек, болду. Азыр эми мына жана жолдо келатсам, мына Жаш гвардиянын жанында бак бар экен. Кайрагач багы турат, анын артында бака теректин багы турат. Ошо бака теректин астынан мындай машинада кетип атып эле карадым. Карасам, тамырынан чыккан жаш көчөттөр турат. Ошол көчөттөрдү эле алып келип туруп, мисалы мына жерден бир жерди бөлүп, ошолорду сайып койсо эле, бир адамга 15 000 сом айлык берип койсоң, болду. Ошол нерсени ошону көктөтүп берет ошолчу. Бир эртең жер жайнаган бак болуп калат ошол. Бизде ошого окшогон мындай бир жөн эле чарбачылык менен, көздүүлүк менен, мына жер ушул турат. Муну жөн эле азыр отун кылбай, анан алып барып туруп эле мына жерден бөлөлү дагы ушул жерге жанагы бир парк кылалы, анан ошол парк деп токтомду чыгаралы, чыгарып туруп жанагы бир адамга штат ачып берели, жанагы ачсын дагы ошол жерге 15 000 айлык коюп берели, суу маселесин чечип берип койгула деп койсочу, чечилет ошол маселечи. Ал бир 2 жыл, 3 жыл ал бул дегичең ошол жер жайнаган, сонун жапжашыл бир көлөкөлүү бак болуп калат да. Анан эртең анан айтса болот, мынанча жерге биз мынанча бак эктик, мынанча парк курдук деп айтканга болот. Анан парк курабыз деп эле баягы бир жерди тегиздеп, анан кийин арча көчөт сатып алып, анан ал жерде освещение кылып, анан бирдеме деп жүрө беребиз да. Ал жарыктандыруусун кийин кое бересиң. Анын баягы жолчолорун кийин кыла бересиң. Ага баягы арчаларды анан эге бересиң арасына, эксеңчи. Ушу арча эгиш деп арчаны ушул сатып алабыз деп жанагындай кылабызбы билбейм. Баягы күнү мен ушуну эмнеге эле биздин чоңдор арча сатып ала берет десем, сен дагы жашсың да, ошонун секретин билбейсиң да деп бир аксакал күлөт. Эмнеге десем, арчаны эгип койсоң дароо курап калбайт. Дароо кураганы билинбейт. Ал арчаны азыр эксең бир 3 айдан кийин анан баягы өңү бозоруп, анан кийин кураганы билинет. Саратан ортологондон кийин дейт да. Ошон үчүн жакшы ал дейт. Талды эгип койсоң, азыр көктөбөй кала турган болсо, ал бат эле көктөбөй калганы дароо 10 күн, 15 күндө эле билинип калат деп айтат да. Ошо сыңары ошол көктөбөй калганын жашырыш үчүн алышабы чоңдор. Мен билбейм, ушу тал элеге берет, туя элеге берет. Ушундай. Макул эми. Ушул эми жаш азыркы ушул жаңы конуштардын абалы ушул. Жаңы конушка бак деген нерсени такыр көңүл бөлбөйбүз, такыр ошол бак деген нерсеге жер бөлбөйбүз, аракет кылбайбыз. Ошол эле учурда Бишкектин монол жанагы магистралына жакын жерде тегиз жол,
жакшынакай лоток, бул жагы жашыл зона, ортосунда теп-тегиз монондой тротуар, анан монондой чоң небелерин ээрчитип алып, жакшынакай ойноп, эс алып, сейилдеп жүрөт. Бул жакта жаштар велик минип жүрөт, наркы жакта карасаңар самокаттар турат. Мынау жашыл зонаны караңыздар эми. Жашыл зона мынандай жакшынакай жасалган, кичинекей бир бурч болсо дагы жасалган. Газондор эгилген, отургучтар коюлган. Адамдар сары, кызыл, ак түстөгү жакшынакай мындай бир көңүлдүү светтер менен, түстөр менен кийинишет. Бул жактагы жол, мына тротуардын тегиздигин көрүңүздөр. Жол белгилери коюлган, ортосунан сызылып жарымы жанагы велосипед менен жүргөндөргө, жарымы жөө жүргөндөргө деп бөлүнгөн. Эми негизи шаар ушундай болуш керек, туура, бул жаман эмес, жакшы. Бирок эми ушул баарына бирдей болсо дейм да, мисалы ушул шаардын монол өйдө тарабына эле жана чиновниктер өздөрү жашаган жактарга эле ушундай шарттын баардыгын түзүп, анан ылдыйрагына, Жибек жолунун тегерегине, Жибек жолунун эки жээгине ушундай шартты түзсө неге болбойт дейм да мен. Болбосо шаар эски, кыйла калыптанып калган, мурдатан жашаган эли бар. Болгону ушул эле. Бирдей мамиле болсо деген эле ой. Бар болуңуздар.